Бишкекте президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өттү. Жыйында президент Ош облусу боюнча акыркы 15 жылда мыйзамсыз курулган турак жайлардын саны 15.084 болгонун айтты. 2020 жыл мен бийликке келгенде ал жерлер трансформацияларын айткан. Азыр болгону 16 эле документ берилиптир. Калган эмнеге бербей жатасыңар деп суроо салды өлкө башчы. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов 16.196 үйдүн жери трансформацияланмак экенин айтып жатканда, Жапаров 2 жыл мурун 15.084 болгонун белгилеп, эмнеге көбөйүп кеткенин сурады. Бирок президенттин өкүлү бул суроого так жооп бере алган жок. Кара Суу районундагы 16 адамга, Араван районунда 20, Өзгөн районундагы 20 адамга кызыл китеп берилет. Кийинки жылдын 1-кварталында документти толук берип бүтөбүз деп убада беребиз, деди Жамалдинов. Садыр Жапаров үйлөрдүн саны 15.000ден 16.000ге көбөйүп кетишине коррупциялык элементтер бар болушу мүмкүн экенин айтып, турак жай курулуп калган жерлерге гана трансформацияларын кошумчалады. Сөз соңунда Жамалдинов археологиялык жана геологиялык чалгындоонун бүтүмүнөн улам жумуш кечеңдеп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуялар каза болгон Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин лейтенанты Дастан Анарбековдун Ата-Бейит мемориалдык комплексинде акыркы сапарга узатуу аземени катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы мекен үчүн баатырларча курман болгон Дастан Анарбековдун үй бүлөсүнө, ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Президент жолугушуу реквиемдин катышуучуларына кайрылып жатып, ушул жылдын сентябрында Баткен жергесине болгон куралдуу кол салууда жашоонун даамын эми тата баштаган кырчындай жигиттерибиздин окко учушу мүлдө кыргыз элинин кабыргасын кайыштырып, кайгыга салганын белгиледи. Садыр Жапаров кыргыз эли ар дайым бардык коңшулар менен достугу жогору баалап, пайда болгон көйгөйлөрдү сүйлөшүү менен гана чечкенин баса белгиледи. Тилекке каршы жакында эле коңшу өлкө Кыргызстандын жеринде басып кирди. Бирок Дастандай болгон мекен үчүн тоо болуп туруп берген жоо жүрөк кыргыз жигиттердин татыктуу каршылыгы алардын мизин кайтарды. Туулган жердин ар бир каршын коргоон баатыр улдардын жарык дүйнөгө алып келген энелерге, аларды өстүргөн аталарга башымды ийилип тазым кылам. Дастан Анарбеков сыяктуу жоокерлердин эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын жаркын элеси бүткүл кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат, деди президент. Мекен үчүн жан берүү эрдиктин жеткенчиги. Дастан аскердик антына бейик туруп, мекен үчүн улуу кыргыз элинин бейпилдиги үчүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, чек арабыздын кол тийгиздиги жана душман менен кармашып жатып шейит болду. Жаткан жери жайлуу болсун, деди президент Садыр Жапаров. Ротанын аскер кызматкерлери 3 жолу ок чыгарды. Президент Садыр Жапаров жана башка митинг реквиемдин катышуучулары жоокердин жайына бириш топурак ыргытышып, эскерүү дуасы окулду. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтүүдө. Жыйында президент Улуттук банктынын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаевке улуттук банкта 40 тоннадан ашык алтын бар дедиңиз. Чын эле барбы деген суроо узатты. Алтын бар, ал боюнча жогорку кеңештин комиссиясы келмек. Биз аларга алтынды көрсөтүү бермекпиз. Депутаттарды күтүп жатабыз, дейт Бөкөнтаев. Белгилей кетсек, иш-чарада министрлер кабинетинин 2022 жылы аткарылган иштери боюнча отчет угулуп, 2023 жылга карата иш планы каралууда. Кудай буйрса, чек араларыбыз такталып бүтүп баратат, деди президент Садыр Жапаров. Өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде. Анын айтуусуна караганда, соңку жылдардын өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө маани берилип, чек аралардын тактоо маселеси күн тартибинде турган. Биринчи кезектеги маселеге айланган. Кудай буйрса, чек араларыбыз такталып бүтүп баратат. Бир гана Тажикстан менен чек араны тактоо маселелери калды. Аны дагы жакынкы мезгилдерде аягына чыгарабыз, деди президент. Садыр Жапаров айткандай, коңшу Өзбекстан менен чек ара маселесине толук чекит коюлду. Ошол маселеде Кемпир-Абад тилкесинин шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду. Бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок, себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турду.
Кемпир Абаттын дээрлик 70 жылдан бери кошуна Өзбекстан башкарып келген. Бул жолу чогуу башкарууга кирдик. Мындан ары биз бирге башкарабыз. Азырынча муктаждыгыбыз жок, бирок качанды бир убакта муктаждык жаралып калса, суу сактагычтын айланасындагы айылдарга суу тартып алуу боюнча жаңы келишимге норма киргиздик. Биз эки тарап, өзбек жана кыргыз тарап, деди өлкө башчысы. Эки эл түбөлүк ынтымактуу жашаш керек, ал эми суу астында жер биздики болуш керек деп чыр чыгарып жаткан өзгөндүк мекендештерге айтарым, ооба, суу силердики, бирок ал жер 1965 эле алмашылып кеткенин унутпаңыздар, деди мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Бишкек шаарында борбор ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоого арналган Келечек балдар реабилитациялык борборунун, ошондой эле Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жаңы заманбап казармасынын ачылышына катышты.